Мен өзүм 1979 жылы Ат Баш району Ат Баш айылында төрөлгөм. 96 жылы Ат Башын Казыбек атындагы номер 2 орто мектебин бүтүргөм. Өзүм 8 бир тууганмын, үйдөн 8-чи кичүүсүмүн. Үй бүлөлүүмүн, 3 баланын атасымын. Балдарым бул аябай бактылуу атамын. Балдарымды абдан жакшы көрөм. Өзүбүздө кыргызда айтат, баласак деп, мен ошо өзүм баласак деп. Эң биринчиден эле балдарга мындай катуу айтканды өзүм жактырбайм. Балдарым ыймандуу болсун дейм. Адамгерчилик сапаты алдыга бийик коюп, боорукер, кайрымдуулук болсун дейм балдарыма. Мен ушул 1996 жылы Бишкек шаарына келип, Береке соода борборунда эмгектенип баштагам. Ошол жерде башында ошо соода сатык менен алек болуп, анан эле ошол эле Кичи базарында контролер болуп, андан эле ошол администратор болуп, ошол эмгегимди ошол базардан баштадым. Азыркы учурда ушул эл аралыктан жүк ташуучу ассоциациянын директору болуп иштейм. Биздин ассоциацияда 97, тагыраак айта кетсек, 97 бул транспорттук компаниялар бар. Ошол ассоциациянын мүчөсү болуп, булар алыскы чет өлкөлөргө жүк ташуучу компаниялар. Ошол эки уюмдун жетекчиси болуп иштейм. Ат Баш жергебизде да көп маселелер бар. Бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген бул таза суу маселеси, бул ички жолдор маселеси. Картошка тигилет биздин айылда. Негизгиси ошо арпа, буудай, суу маселеси менен кошо жерлерибиз, багар жерлерди көбөйтүп, ошол малга жем камдоо кылсак, ошол мал чарбасын көбөйтүүгө максаттарыбыз бар. Кийинки парламент бул элдин көп ишеничи менен элдин өкүлдөрү болуш керек, жергиликтүү элдин көйгөйүн түзмө-түз чеччү чынчыл парламент болуш керек. Кыргызстан бул айыл чарба биздин өндүрүшүбүздү көбөйтүп, экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Жаштарыбызда бизде бүгүн IT технологиясы өнүшү, бизде жаштарда аябай көптөгөн IT адистер чыгып атат. Ушул жаштарыбыз, ушул программисттерибизди көбөйтүү.